Бишкекте жыйынтыгы жокко чыккан бир мандаттуу Сверлов жана 1-Май районундагы шайлоо 27 февралга дайындалып, даярдык кызуу уланууда. БШК бүгүн 32 жаран катышуу ниетин билдиргендигин, 4 жаранды каттоого алгандыгын жарыялады. 27 январга чейин тиешелүү документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына бериш керек. Ал өзүнүн жылдыруулуу жөнүндө арызы, билими жөнүндө, жаш курагын аныктаган ушул паспортунун копиясы жана шайлоо күрөөсүн коюш керек. Ал 100 000 сом өлчөмүндө болот. Аны ушул 30 январга чейин берилиш керек. Керектүү документтердин бардыгы. Анан Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу тарабынан текшерилип, 7 февралга чейин каттоону жүзөгө ашырат. Кайра шайлоо өтүп жаткандыгы мурдагы шайлоодо партиядан же башка аймактан өтпөй калган талапкерлерге экинчи шанс болду. Катышуу ниетин билдиргендер арасында 6-чакырылыштын депутаттары Ирина Карамушкина, Шайлообек Атазов, Рыскелди Момбековдор бар. Ошондой эле мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гуля Алмамбетова, журналист Элнура Алканова катышаарын ачыктаган. Ал аймакка жасаган иши, аброю бар же жок экендигине карабай, тобу менен аттанып жаткан талапкерлерди көргөндөр бул ирет дагы шайлоо жокко чыкпаса экен деп тынчсызданышат. Тиешелүү добуш ала алган жоксуң. Элге өзүң программаңды жеткизип, мандатка ээ боло алган жоксуң. Анан демек бул адамдар үчүн кайсы округ, кайсыл жак болбосун мандат эң маанилүү экенин кабар берет. Анткени эгерде кемчилик болуп, эл кабыл албай атса, сага добуш бербей койсо, аны мойнунга алып, өзүңдүн үстүнөн иштеп, программаңды бекемдеп, бир чечим чыгарсаң болот да. Бирок тилекке каршы бизде андай саясий маданият быша элек. Бизде бош орун боло калса эле, мына азыр талапкерлер өзлөрүнүн талапкерлигин коюп, мандат канчалык алар үчүн маанилүү экенин иш жүзүндө көрсөтүп атышат да. Жогорку кеңешке депутат шайлоо бул жөн гана көрсөтүлгөн талапкерлердин бирин тандап коюу эмес, эртеңки күнү элдин үнүн уга турган, коомчулук үчүн иштей турган өкүлдү дайындап алууга мүмкүнчүлүк экендигин Бишкек шаарынын эли жакшы түшүнүп калгандай. Өткөн шайлоодо массалык түрдө баарына каршы добуш берип, талапкерлерди ойго салды. Эскилер келип атат да, мурдагылар эле. Жаңылар келбей атат. Ошон үчүн элдер эскилердин жүзүн көрүп бүткөн да, эмне иш кылып атат, эмне кылышты. Алар мурдагылар ичип жеп эле эч нерсе өзгөргөн эмес. Мурда деген депутаттар десең, ой, депутаттар деп сыйлачыбыз. Азыр депутаттардын кадыр баркы жок калган. Потому что алар только өздөрүн ойлойт. Баягылар эле кайра эле баягылар эле барып чогулуп эле анан кайра эле баягыга түшкөлүп атат. Эми өзүнүн ишине тагат карган, өзүнүн ишин сөзүнө тура билген, мне кажется, талапкерди каалап атат болуш керек бардык эле. Мен жеке оюм. Өзүм каалаган кишиме бердим, жаштарга. Жаштардан биздин үмүт көбүрөөк. Эксперттер учурдагы талапкерлер өткөндөн сабак алып, элге конкреттүү программа сунуштарын айтышы керек дешет. Антпесе шайлоонун жыйынтыгы кайрадан баарына каршы менен бүтүшү мүмкүн. 1 айлык үгүт ишин туура пайдаланбаган талапкер 6 жылдык депутаттык мөөнөтүндө эле кыйратпайт деген элдин пикири бар. Ошол талапкерлер бири-бири менен алаксышып, бири-бирине компромат чогултушуп, ошону алып чыгышып, ал үчүн элдин алдында дагы ошол нерселерге көп көңүл буруп, өзлөрүнүн экономикалык саясий программаларын артка орунга коюп, ошондой болгондугун эл мындай туя сезе билди да. Булардын арасында дагы эле баягылар турбайбы? Баягы эле бир мындай бир келип кеттилердин деңгээлинде турбайбы деген түшүнүк пайда болду. Айрыкча Бишкек шаары азыр эң жаш шаарлардын бири. Дүйнөдөгү жаштар абдан көп жашайт бизде. Ошолордун пикири болду деп ойлойм да. Менимче ошондой эле болду. Эгерде ушул катачылык дагы кайталанып, бири-бирин каралап, анан элге программасын алып чыгууну унутуп коюшкан болсо, азыркы талапкерлер дагы ушундай эле тагдыр күтүп турушу мүмкүн. Эске салсак, жогорку кеңешке шайлоо 2020 жылдын ноябрь айында болуп өткөн. Анда партиялык тизме менен 54 бир мандаттуу округтан 34 талапкер депутат болуп келди. 2 округта кайрадан шайлоо жарыяланууда. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына бир мандаттуу округтан бир дагы аял талапкер шайланып келе элек. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.